Салам экендештер, арбаңыздар. Негизиле акыркы учурларда Россия Федерациясында мигранттардын жашоосу, алардын ичинде тилекке каршы Кыргызстандын жарандарын жашоосу орлоп бартат. Ар кандай мыйзамдар кирип атат. Амина кирди, РУ ID кирди, азыр дагы мигрант ID деп ошол эки системанын баарын орчутуп бартат. Бирок жакшы жаңылык бар. Россия Федерациясынын мамлекет думасы азыр жаңы документти ратификациядан өткөрүүгө чоң талкуу кылып атат. Бул талкуу 7-июлдан баштап башталды. Кудай буйрса, кыргыз мекендештердин Россия Федерациясынын жашоосу бир аз жеңилдеши керек. Ушу боюнча сөз баштайбыз. Сөз баштаарында кичинекей жарнама. Осман Экспресс деген оюм бар. Россиядан дагы, Кыргызстандан дагы жүктөрдү бир күндө 600 рубльдин эсебинде Кыргызстандын бурун булчуна жеткизип берет. Волгоградский проспектте дары дармекти документтердин баарын салып ийсеңиздер болот. Телефон номеринин астына мен жазып коем. Кайрылуу бериңиздер. Урматтуу мекендештер, 7-июлда Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында Кыргызстан менен Россиянын ортосунда эмгек тазалык камсыздоо жана миграция министрлигинин алкагында жана ички иштер министрлигинин алкагында жаңы документке келишим түзүү болуп атат. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында негизи расмий ички иштер министрлиги бар. Эми Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасында ошол ички иштер министрлигинин миграция жаатында расмий өкүлчүлүгүн ачуу боюнча документке кол коюулар жүрүп атат. Бул боюнча ошо мамлекеттик дума азыр бир сыйра талкуу кылып, анан Константин Затулин деген бир мигранттарга күйгөн, ошо Евразия экономикалык бирикмени туура көргөн, ошонун бүт принциптерин туура колдонууга чакырып жүргөн депутат бар. Ошол депутаттын азыр видеосун көрүп коюңуздар, андан ары сөз улантабыз. Граждане Киргизской республики – третья по численности группа трудовых мигрантов в Российской Федерации, после граждан Таджикистана и Узбекистана. При признании существующих проблем нашей экономики это наше преимущество, то, что мы можем черпать трудовые ресурсы из тех частей общего евразийского пространства Евразийского экономического союза, которые еще не так давно по историческим меркам были частью нашего общего государства. И где, в отличие от других стран, откуда тоже к нам приезжают трудовые мигранты, знают русский язык или пытаются, по крайней мере, его знать, помнят об общей истории. В силу этого, конечно, это очень важно, не допустить, чтобы трудовая миграция из Киргизии в Россию становилась жертвой проблем, чтобы в среде трудовых мигрантов возникали правонарушения, и эти правонарушения, вы знаете, остро воспринимаются нашим обществом, что вполне естественно, особенно в период, когда наша страна фактически ведет войну. Поэтому деятельность компетентных органов на местах, сотрудничество между ними крайне необходимы в этих условиях. Но самое главное – это деятельность, которая направлена на то, чтобы изживать негативные явления, бороться с нелегальной миграцией, если она возникает, решать проблемы этих мигрантов, потому что нелегальная миграция, еще раз хочу на это обратить внимание, возникает не потому, что кто-либо, в том числе граждане Киргизской республики, на парашютах или тайными тропами пробрались в Россию. Это, как правило, люди, которые просрочили сроки своего проживания, пребывания в России и оказались из легальных в нелегальных мигрантах. Нужно своевременно снимать эти проблемы. Это очень важно, и я прошу вас проголосовать за ратификацию этого документа. Негизи Кыргызстан Евразия экономикалык бирикменин өкүлү болгондон кийин бизге мурда Россия Федерациясына ошо таможенный союзга кирип атканда 4 нерсени растап бердиле. Бул болсо свободное передвижение товаров, услуг, акча ресурсу жана адам ресурсу Россия Федерациясына жөн эле эч кандай тоскоолдугу жок кирип туруш керек деген. Негизинде биз ошол сөздү депутаттардын арасынан дагы министрге да айтканбыз, жана башка атминелерге дайыма айтып жүрөбүз, диаспоранын жетекчилери катары. Негизи ошол принциптердин бүт баары ишке ашса, анда Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясында орустардай эле жүрүп, орустардай эле иштеп жүрүшү керек эле деп. Эми ошол боюнча дагы талкуу жүрүп атат. Мамлекеттик думада дагы, жогорку кеңеште дагы талкуу жүрүп атат. Жогорку кеңешке азыр жакшы чоң состав келди. Марлен Маматалиев баш болгон абройлуу
сөзгө чечен, иш менен да чечен, менин оюмча ошол депутаттарга да жеткизип атабыз. Менин оюмча биздин бүт ошол талаптарды, суранычтарды эске алып туруп, Кыргызстандагы, Россиядагы ошо мигранттардын жашоосун жеңилдетүүгө чоң салымын кошот деп ишенебиз. Негизи эле Кыргызстандагы өнүгүп атат. Тилекке каршы 100 миңден ашык квота чет элдик жарандарды, бангладештерди, пакистандарды, индустарды, өзбектерди, кытайларды алып келгенге 2026 жылы квота берилди Кыргызстанга. Биз ошону даттанып атабыз, чет элде жүргөн мекендештерди андан көрө ошолорду жумуш менен камсыздагыла деп. Кудай буйрса жакын арада биз да ошо миграция министрлиги менен жолугуп бул боюнча дагы талкуулайбыз, өзүбүздүн сөзүбүздү айтабыз. Менин оюмча балким маекте куруп туруп, подкаст сымал кылып туруп, маек кылып ошо силерге ошол бүт көйгөйлөрдүн бүт баарын тартуулап берип турабыз. Сак саламат болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө. Заман өнүккөн сайын заманбап системасы тиркемелер дагы өнүгүп жатат. Компаньон банкы алдыңкы банктардын бири Россия Федерациясынан Кыргызстанга тыйынды РИА, Золотая корона, AstraZeneca, QuickPay системалары аркылуу которсоңуздар болот. Анан эң негизгиси бул компаньон банки 3 ай сайын, жарым жыл сайын чоң акция уюштуруп жатат. Ошонун баарын тиркемеден көрүп турсаңыздар болот, утуштун ээси болуп калсаңыздар болот. Андыктан компаньон банкы менен болуңуздар.